Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушул ыйык динди, укмуш динди, шариатты бизге үйрөтүп кетти. Биринчи орунда ушул шариатты, бул динди Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн личный жашоосунда көрсөтүп кетти, үлгү кылып. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтып атат: "Валакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахира ва закараллаха катира." Мына Аллахнын элчисинде, о мусулмандар, ыймандуулар, силер үчүн эң сонун үлгү бар. Аллахты үмүт кылган, эртең кыямат күндө кайра тирилип, кыямат күндө турамын деп ошол кыямат күндө үмүт кылган жана Аллахты көп эскерип жүргөн инсандар үчүн мына ошол пайгамбардын жашоосунда сонун үлгү бар деди. Аллах Таала башка бир аятында "Ва иннака ла ала хулуқин азим." Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Аллах айтып атат: "Сен эң сонун кул мүнөздүү инсансың. Сен эң сонун дин ээси сенсиң" деп Аллах Таала Кур'ан Каримде айтты. Туугандар, бүгүнкү биздин сөзүбүз ушул адам үчүн эң зарыл болгон нерсе бул адамдын моралдык, ошол нравственный тарабы, жааты, анын маданияты, анын кулк мүнөзү тууралуу сөз кылмакчы. Кандай сен ошол сырткы көрүнүшүңдө, келбетиңде мына ошол исламга таандык болгон атрибуттарды сен сыртыңа канчалык сен жабыштырбагын, тизеге чейин сакал өстүр, жерге сүдүрөлгөнгө чейин сәлләги, колуңа чоң теспени карма, сен сырткы ошол келбетиңде мына ушул исламга таандык болгон атрибуттарды канчалык сен өзүңө кооздоп түңө таштаган болсоң дагы, туугандар, адамдар үчүн эң негизги нерсеси бул сенин мамилең, сенин адамгерчилигиң, сенин кулк мүнөзүң. Мына ушул нерсе жалпы адамдар үчүн ошол нерсе зарыл. Сен канчалык сулуу болбо, сен канчалык деңгээлде бай болбо, канчалык деңгээлде сен чоң бир бийликтеги мансаптын ээси болбо, адамдар үчүн эң негизги жагымдуу нерсе бул ошол адамдын, туугандар, маданияты, ошол адамдын кулк мүнөзү. Ислам шариаты мына ушул эң негизги нерсени четте калтырып койгон жок. Эмне үчүн дегенде, туугандар, кулк мүнөзү жок болгон адамда дин болбойт. Кулк мүнөз менен бул диндин кандай байланышы бар деген суроо боло турган болсо, туугандар, бул дин, бул кулк мүнөз. Кулк мүнөз бул дин. Ажыратып коюу бул мүмкүн болбогон нерсе. Адамдын рухун, адамдын жанын денесинен эгер ажырата турган болсо, туугандар, бул дайым айтабыз, бул биологиялык өлүм. Адам жансыз кантип бул дене функционировать этет. Дал ошол сыяктуу эле мусулман адамдан кулк мүнөзүн тартып алып коюу мүмкүн эмес. Бүгүн жер жүзүндө мына ушул ислам динине зыян тартып аткандар, ислам динин жаманатты кылып аткандар, туугандар, мына ушул ислам үммөтүнүн ичинде мен мусулманмын деген адамдардын өздөрүнүн жасаган зыяны дагы аябай чоң пайызды түзөт. Эмне үчүн дегенде, мына ошол мусулмандардын жүрүш турушуна карап туруп, биздин динибизге, ыйык динибизге адамдар ушундай бааны берет. Ал адамдарга ислам жаман эмес, бул мусулмандар жаман, бул мусулмандагы болгон человеческий фактор бул. Динге бул эч кандай, бул адамдын терс жактары, эч кандай тиешеси жок деп миң жолу сен сүйлөбө, бирок мына ошондой ой динсиз адамдарга жүрөгүнө сиңе берет. Аң сезимди. Бул нерсени ажыратып коюш мүмкүн эмес. Ошондуктан, туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мынакей ушул жүрөгү, пайгамбарыбыздын ички жан дүйнөсүн шунчалык кең инсан болгон. Канчалаган адамдар мына ушул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга канчалык душмандык жасашпасын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошолорго жамандыгына жамандык менен кайтарбастан, пайгамбарыбыз жакшылык менен кайтарып, аларга жакшылыкты тилеп, өзүнүн үммөтү үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өз жанын аяган эмес.